Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Маматказы Расул уулу. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Биздин университеттин окутуучусу Асылбек Топчубаев Ош шаарынын вице-мэри болуп шайланды. Жыл сайын салтка айланып калган биринчи курстар аралык спартакия башталып, бүгүнкү күндө ар бир факультеттин командалары спорттун бир нече түрүнүн түзүн ашууда. Ош технологиялык университети Кыргызстандын түштүгүндөгү техникалык жана технологиялык багыттагы жогорку окуу жай. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын өздөгүн түздү. Биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык университетинде көп жылдан бери эмгектенип келген Асылбек Аманович Топчубаев Ош шаарынын вице-мэри болуп шайланды. Асылбек Аманович 1995 жылы шаардагы номер 31 Курманжандатка орто мектебин бүтүргөн. Ошол эле жылы Ош мамлекеттик университетинин физика, математика факультетине тапшырып, студенттик катарга кошулат. Аталган окуу жайды 2000 жылы ийгиликтүү аяктагандан кийин Ош технологиялык университетинин кибернетика жана маалымат технологиялар факультетине кенже илимий кызматкер болуп жумушка орношот. Ош технологиялык университетиндеги окутуучулук кызматы менен биргеликте факультеттин деканынын орун басарлык милдетин да аткарган. Өзүнүн студенттер менен бирге өткөргөн окутуучулук тажрыйбасы шаардык деңгээлдеги кызматты аткарганга кеңири жол ачкандыгын белгилейт. Ошол эле учурда шаардагы жашоочулардын көйгөйү менен билим берүү тармагындагы көйгөйлөргө тынымсыз көңүл бурууну талап кыларын айтат. Асылбек Аманович бүгүнкү күндө шаар калкыны жылуулук менен камсыздоо боюнча өз милдетин так аткарып, шаар калкынын кышка карата даярдыгына салым кошууда. Асылбек Аманович Топчубаевдин мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик миграция кызматынын маалыматтык консультациялар борборунун өкүлдөрү биздин студенттер менен жолугушуу өткөрдү. Бул иш-чараны Ош технологиялык университетинин Корей борбору тарабынан уюштурулуп, Корея мамлекетинен келген атайын өкүлдөрдүн катышуусунда өттү. Бул жолугушуунун негизги максаты эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу байланышты чыңдоо жана миграциялык маселелерде биргелешип аракеттенүү болуп эсептелинет. Бул тууралуу кийинки материалда баяндалат. Кыргызстан өз эгемендүүлүгүнө жетишкен күндөн тарта өлкөбүздө ички жана тышкы миграция күч алды. Көз карандысыздыктын чейрек кылымында бир нече миңдеген мекендештер өз мекенден сырткары жерлерде күн өткөрүп келишүүдө. Бөтөн жердин аймагында күн кечирген мекендештерибиз өз кезегинде нечендеген кыйынчылыктарды өткөрүп келишет. Башка өлкөлөрдүн мигранттары сыяктуу эле биздин мамлекеттердин жарандары да оор кырдаалдарга туруштук беришип, айрымдары адам сатуунун курмандыгына айланган учурлар аз эмес. Ошондой эле өмүрлөрү менен кош айтышкан кыргыз жарандары да жүздөп саналат. Учурдагы бул сыяктуу маселелердин алдын алуу максатында биздин окуу жайга Корея мамлекетине мигрант болууну каалаган жарандар үчүн атайын маалымат жыйыны уюштурулду. Түштүк аймактарына айрым жерлеринде көп адамдар биз силерди Кореяга орноштурабыз. Биз силерге мыйзамдуу түрдө ал жерге жумуш алып беребиз деп маалымат келип жаткандыктан биз аны түшүндүрдүк. Маалымат жеткиши керек биздин карапайым адамдарга, жергиликтүү адамдарга. Аны жеткизген себеби ушул семинарга биз уюштурууга бардык. Барган себебинен биякта бир плоскостьта жаран, анан өкмөттүн келишимине түзгөн Корея тарабы бүт так маалымат берүү боюнча. Алар кандай мыйзамдар бар, кандай мыйзамдуу жолдо биздин жарандарды Кореяга жөнөтө алабыз, ким жөнөтө алат, кандай жол менен жөнөтөт, кандай өзүнүн эрежеси бар. Ошонун баарын так алып биз бердик. Күн өткөн сайын мигранттардын саны көбөйүп, чет жерден жумуш издегендер көбөйүүдө. Биздин мамлекет менен Түштүк Корея мамлекетинин ортосундагы байланыштардан улам ал жака барып, мыйзамдуу түрдө эмгектенген жарандарыбыз арбын. Ошол эле учурда алар сөзсүз түрдө эки тараптуу түзүлгөн келишимдин негизинде мыйзамдуу түрдө эмгек келишими аяктаганча эмгектенишет. Өз укук жана милдеттерин жакшы билип, эмгек келишиминдеги шарттарды толугу менен аткарган мигранттар сөзсүз түрдө эч кандай тоскоолдуксуз ошол өлкөдө жүрө алышат. Жеке ишмерлер, жеке адамдар эч кимиси укуктуу эмес ал жерге. Алар силерге сунуштаса, ал уже мыйзамдан тышкары болот. Биз Корея өлкөсү менен эки өкмөттүн ортосуна келишим негизинде бир эле маалыматтык консультация борбор ал расмий түрдө, мыйзамдуу түрдө жумушка жөнөтө алат. Силерде азыр кандай болбосун бизде Корея посольствонун консулу именно ошо трудовой виза берген, виза жагын бүт караган адам силерге так анык маалымат берет. Түштүк Корея мамлекети өзүнүн экономикасы жагынан дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирет.
Ал өлкөдө башка мамлекеттен барган мигранттар мыйзам бузууларды жасашпаган учурда эч кандай тоскоолдукка да туш болушпайт. Болгону келишимдеги шарттардагы укук милдеттерин мыкты билүүлөрү жетиштүү. Ал эми ал өлкөдөн иштеп тапкан акчасына өз үй бүлөсүн багып жатышкан мекендештерибиз биздин мамлекеттин экономикасынын өнүгүшүнө салым кошуп жатышкандыгы турган кеп. Түштүк Кореянын мигранттарга болгон негизги талаптарынын бири ошол жарандын жаш өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Ошондуктан биздин университетте билим алып жаткан студенттердин арасынан да ал өлкөгө барып эмгектенип келүүгө ниеттенген жаштарыбыз үчүн бул жолугушуу өзгөчө багыт болуп берди. Бир канча жылдан бери Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынан билим алып жатышкан студенттерден куралган топко билим берүүчү Лидерлер мектеби деп аталган мектеп иш жүргүзүүдө. Бул мектепте негизинен шаарыбыздагы жогорку жана орто окуу жайларына студенттери өз демилгелери менен бүгүнкү күндүн талабына ылайык билим алууну жүргүзүшүүдө. Белгилүү багытта лидерликти тандап алган бул жаштардын мектебинен бүгүнкү күндө жүздөгөн жаштар билим алып чыгышты. Бул мектептин багыты туурасында кийинки материалда баяндалат. Адамдар арасындагы лидерликти багындырган инсандар тарыхта белгилүү орунду ээлеп келишет. Сөзсүз түрдө лидерлик сапаты калыптанган адамдар гана көпчүлүктөн сурулуп чыгышып, белгилүү деңгээлдеги ийгиликтерди жарата алышат. Ал эми ошол сапатты калыптандыруу да жеке инсандан бир канча талыкпаган эмгекти талап кылат. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы жогорку окуу жайларында билим алып жатышкан студенттер арасында лидерлик сапатты калыптандыруу боюнча мектеп иш алып барат. Бул мектептин шаарыбыздын жаштарына билим берип келе жаткандыгына 10 жылга жакын убакыт болду. Бул убакыт аралыгында шаарыбыздын жана алыс каймактардан келген миңдеген жаштарыбыз өз билимдерин өркүндөтүп кетишти. Өзүндө катылып жаткан шыкты кандайдыр бир деңгээлде пайдаланууга багыт алууну каалагандар үчүн бул мектептин орду өзгөчө. Бул лидер школанын ачкан максаты биздин бирден бир себебибиз студенттердин алдыга болгон өзүнүн ойлорун, өзүнүн максатын алдыга терең жана алдыга умтула турган иштерин ишке ашыра турган максатта лидер школаны ачтык. Бул лидер школаны ачкан себеби бул жерде лидерликти жана ошондой эле ара туштаны бизнес пландаштырууну, иш кагаздар менен иштөөнү үйрөтөбүз. Бул боюнча биздин Ош технологиялык университетинин аратыр жакшы мыкты студенттерин тандап алуу Ош технологиялык университетин алдыга жылдыруу. Аталган мектептин курстарынан билим алууну каалаган жаштарга 3 ай бою сабактар өтүлөт. Бир эле учурда бүгүнкү күндүн талабындагы кубулуштарга баа берүүдө керек болгон бардык адамдык сапаттарды калыптандырууда ишке ашырылат. Бул курстарды шаарыбыздагы белгилүү ишмерлер, саясатчылар, маданият ишмерлери жана жогорку окуу жайдын окутуучулары өтүшөт. Алар ошол мектептеги жаштардын суранычы менен акысыз сабак өтүп беришет. 3 айлык курстан кийин жыйынтыгында лидерлер мектебин бүтүргөндүгү тууралуу сертификат берилет. Лидер школага максатым бул ораторский способностьтим уландыруу, кылышы. Анан кийин лидер школы аябай жакты, аябай кызыктуу экен. Бүгүн биринчи сабак болгондон дагы өтө кызыктуу экен. Анан келечекте улантам деп ойлойм. Эмне дегенде лидер болуш керек. Лидер бул эң жакшы касиет деп ойлойм. Дагы лидерство бул эң жакшы касиеттерден катары. Ар бир мамлекеттин келечеги ошол өлкө тарбиялаган жаштардын колунда. Анткени учурдагы муунду кандай тарбияласа келечекте дал ошондой мамлекет курулат. Ошондуктан жаштарды туура багытка салып, алардагы шыкты пайдалуу жакка жумшап, алардын күчүн, билимин, энергиясын өлкөбүздүн өнүгүшүнө сарптоого баарыбыз милдеттүүбүз. Ош технологиялык университети Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын арасында өзүнүн спорттук жетишкендиктери менен алдыңкы сапта турат. Биздин окуу жайдан спорттун бир канча түрүнөн эл аралык мелдештерде байгелүү орунга ээ болуп, дүйнө чемпиондугун багындырган студенттерибиз билим алышууда. Ал эми окуу жайдын дене тарбия кафедрасы жыл сайын биринчи курстар аралык спартакия өткөрүп, университеттин кийинки спорттук жашоосун камсыз кыла турган жаш спортчуларды тандап алат. Бул окуу жылында дагы келечектеги жаш спортчуларды колдоо, аларга шарт түзүү максатында спорттун улуттук жана классикалык түрүнөн факультеттер аралык мелдеш жүрүүдө. Аталган спорттук иш-чара 2 жумага созулуп, жыйынтыгы келерки жумада белгилүү болот. Учурда факультеттерден тандалып алынган спортчулар өз командалары менен мелдешке катышууда. Бул мелдештин соңунда жеңүүчү аталган командалар университеттин жетекчилиги тарабынан каралган сыйлыктарга ээ болушат. Ал эми өзүнүн спортто мыкты көрсөткөн студенттерге келечектеги шаардык, республикалык жана эл аралык деңгээлдеги мелдештерге катышуу үчүн шарт түзүлүп, машыгуулар өткөрүүгө, спорттогу керектелүүчү муктаждыктарга ээ болуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. 21-кылымда адамзат өнүгүүнүн болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлине бара жатат.
Ал эми ошол өнүгүүнүн алкагында илим менен билимге, техника менен технологияга ар бир багыттын кошкон салымы өзгөчө. Биздин окуу жай техникалык жана технологиялык багыттагы адистерди даярдоочу Кыргызстандын түштүгүндөгү бирден бир окуу жай болгондуктан бүгүнкү күндө туруктуу өнүгүү жолуна карай багыт алды. Биздин кийинки материалда Ош технологиялык университетинин учурдагы абалы менен тааныштырмакчыбыз. Ош шаары өзүнүн кооз имараттары, Сулайман тоосу, атак алыска кеткен Ак Бура дарыясы менен илим билимдин, маданияттын, жаңы технологиянын шаары болуп калды. Ош шаарынын түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна жаштарга татыктуу тарбия берүү менен бирге Ош шаарынын көркүнө көр кошуп келүүдө. Мына менин артымда турган жакшынакай имарат, мына ошол университет. Эмесе баарыбыз биргеликте мына ошол университеттин ичин көрүп келебиз. Мынакей, биздин университет. Университетибиз 3 корпустан турат. Биринчи корпус, экинчи корпус, үчүнчү корпус. Университетибизге киргенде эле академик Адышевдин эстелиги жайгашкан. Биздин окуу жайдын аты дагы мына ушул инсандын атынан коюлган. Демек, биринчи этажда Корей борбору жана жаштык телестудиясы жайгашкан. Тартып атабызбы? Экинчи этажыбыз кибернетика жана маалымат технологиялар факультети. Үчүнчү этаж ректорат. Бухгалтер же экономист болом десең, анда 4-нчы этажга кел. 5-нчи этажыбызда экономика жана башкаруу факультетинин деканаты жайгашкан. 6-нчы этажыбызда буфет. Бул жерде өзү жылап турган парталар бар. Бул парталар менен студенттер өздөрү каалаган формага алып келип окуй беришет. Бул жерде биздин Корей институтунда окуган студенттерибиз корей тамактарын бышырганды үйрөнөт. Азырынча бизде чай жок, ошондуктан кеттик. Бул жөн гана реклама болчу. Биздин Оштун библиотекасында ар бир студентке жетерлик планшеттер бар. Мына ошол планшеттерди студенттер акысыз Wi-Fi-дан колдоно алышат. Библиотекабыздагы заманбап стилде курулуп, студенттер үчүн билим алууга бардык шарттар түзүлгөн. 1 миллиондон ашуун илимий жана предметтик китептер, ошондой эле электрондук китептер бар. Мына ошол китептерден студенттер өздөрү каалаган китебин онлайнда издей алышат. Бул болсо атайын мугалимдердин кабинети. Университетибиз технологиялык багыттагы окуу жай болгондуктан студенттердин билим алышы үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Бул жер мультимедиалык зал, жалпысынан бул жерде 100ге жакын компьютер жайгашкан. Студенттер өздөрү каалаган учурда, каалаган компьютерине отуруп, каалагандай эркин иштете алышат. Искусство бул, самосвечке. Искусство бул инсандын ой жүгүртүүсү, чыгармачылык изденүүсү. Бул жердеги турган көрсөтмө куралдар атайын биздин Оштунун студенттердин колунан жасалган көрсөтмөлөр. Маданий эстетикалык борбору бул жерден студенттер өз чыгармачылыгын өркүндөтүү үчүн бардык шарттар түзүлүп, көркөм, адабий, би, КВН клубтар түзүлгөн. Белгилей кетсек, Тамашоо лигасындагы белгилүү ноунейм жана универсал командасы дагы мына ошол сахнадан өз чыгармачылыгын башташкан. Айта кетсек, Оштуда 2 спорттук зал жайгашкан. Бул өзгөчө студенттерге кышындасы жакшы. Ал эми бул жакта жайкы спорттук аянт. Менин артымда студенттер азыр физкультура сабак учурунда футболго даярданып жаткан учуру. Гол! Белгилей кетсек, Ош технологиялык университетинин алдында технологиялык колледж түзүлгөн. Бул колледж 9 жана 11 класстын базасынан окуучуларды кабыл алат. Эртеңки күндүн татыктуу кесип ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе жана ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Бул окуялар биздин окуу жайда өткөн аптада жүз берди. Кайрадан кийинки эфирде жакшы жаңылыктар менен жолугушканча аман болуңуздар.